Урматтуу каармандар, бул ирет уктурууда коррупцияга каршы күрөшүү алдын алуу аракеттери тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Бизде студияда конокторубуз бар. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңештин мүчөсү, элдик көзөмөл коомдук уюмунун төрагасы Радик Шабданов мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Радик мырза, мынакей жогоруда дагы ушундай атайын иликтөө жүргүзүлдү. Сиздер дагы ушу коррупциянын алдын алуу иштери боюнча иштин ичиндесиздер деп айтсак болот. Анан сиздер тараптан дагы кандай иштерди аткарып жатасыздар? Анан изилдөө дагы буга чейин жүрдү эле, ушул багытта да маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Биз ошо 2021-жылы биздин урматтуу ажообуз, президентибиз ошо антикоррупциялык ишкердик кеңешти түптөгөн. Өзүнүн жаралыгы менен антикоррупциялык кеңешке ошо жарандык коомдон, ишкерлерден, илимдер чөйрөсүнөн, анан мамлекеттик органдардан киргенбиз. Жалпыбыз 40 кишибиз. Кеңештин төрагасы биздин урматтуу президентибиз. Биз ар жылы ушундай бир мониторинг, талдоо, байкоо иштерин жүргүзүп келебиз. Мамлекеттик органдардын именно ошо коррупция менен күрөшүүдө, коррупциянын алдын алууда алып бараткан саясатын мониторинг жүргүзүп келебиз. Андан тышкары биз азыр жумушчу топ иштеп атат. Ошо коррупцияны алдын алуу саясатын иштеп чыгып, стратегияны иштеп чыгып биз сунуштаганбыз. Ал стратегия кайра дагы иштелип чыгып, азыр президентибиздин кароосунда. Ал жерде 25-30 жылга азыр мамлекеттик органдар өздөрүнүн иш пландарын дайындап атышат. Ошо кеңеш түптөлгөндөн бери кеңештин башына биздин урматтуу Нурипа Алиевна Муканова келген. Башка катчу болуп, а киши келгенден бери абдан тынбай эмгектенип келди. Жарандык коомдун, ишкерлердин, ошо илим чөйрөсүнүн жана мамлекеттик органдардын башын кошуп, бир жерге аянтча түзүп, биз ар дайым ошо айына болбосо да бир кварталда бир жолугуп, элдеги көйгөйлөрдү, биз жүргүзгөн талдоо, байкоо иштерин ортого салып, жыйынтыгында биз тиешелүү мамлекеттик органдарга жиберип турабыз. Ошондой эле кеңештин төрагасы урматтуу президентибизге жөнөтүп турабыз. Анан биз болсо ошо эл аралык уюмдагы жүргүзгөн экен сурамжылоо. Андан тышкары биз ошо мен жетектеген элдин көзөмөлү, народный надзор деген коомдагы биз дагы былтыр ошо декабрь-январь айлары сурамжылоо кылдык элге, студенттерден, элдерден, элдин пикирин ошо коррупциянын алдын алуу иштеринде мамлекет кандай иштеп атат жана күрөшүүдө деп. Анан биздин жыйынтыктары боюнча эми биз 2 ай сурамжылоо кылып калдык. Азыр болсо абдан тереңдеп сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Буюрса бир жайында дагы жыйынтыгын беребиз. Ошол жерде бизден ошо активисттер жерлерде жүргүздү. Мисалы ушу Бишкек шаарында, Свердлов районунда жүрдү. Бир 20 кишини сураганда, ал 20 киши мынтип жооп берген да, ооба деп жооп берген 52%. Бул 41%. Жок деп жооп берген 73. Бул 20 кишинин мнениясы болгон. Андан кийин ошондой эле жаш курактар ар кандай де? Ар кандай. Биз агесте бизде алгоритмде мындай баарын эле сурап, аты жөнүн сурабай, анонимный жүргүздүк да. Азыр болсо, азыр биз анкетировать этели деп атабыз. Каяктан болосуз, канча жаштуу болосуз, каякта иштейсиз деп. Азыр мындай бир масштабтуу кылып атабыз, Кудай буйрса. Анан кийин мына Баткен областында деле ушундай опрос жүргөн. Жанагы Свердлов району боюнча ошо алдын алуу иштери 60%, 67% жүрүп атат деп, ошо 20 киши жооп берген, катышкан 20 киши. Андан кийин биз Баткен областында жүргүзгөнбүз, Баткен районунда. Ал жерде жыйынтыгы 65% болгон. Иштеп атат, алдын алуу иштери жүрүп атат, жакшы деп. Бишкектеги мына Ленин районунда жүргүзгөнбүз. Ал жерде 60% жооп берип атат элдер. Ысык көл областында ооба деп 54% жооп берип атат. Кара Балтада 70,5% жооп берип атат. Жакшы иштеп атат, алдын алуу иштери жакшы жүрүп атат деп. Андан кийин неме 71%. Анан Нарын областы дагы 83% жооп берген. Анан Ысык Ата боюнча 53%, Жалал Абад боюнча 51,5%, Ош областы боюнча 61%. Анан жыйынтыктап айтып келгенде, мисалы 4521 суроого жооп алынган. Ошонун ичинен
2505 киши неме деп жооп берген. Мамлекеттик органдар 75%га алдын алуу күрөшүү иштерин алып барып атат. Анан биз аныктадык, кайсы мамлекеттик орган сизге жагат иштеп атат деп десек, элдин баары мынтет экен, Ташиев иштеп атат, ГКМ иштеп атат. Элде ушундай пикир бар экен. Анан дары десек, анан прокуратура, соттор иштеп атат. Анан төртүнчүгө ушу ички иштер министрлиги. Жаман иштеген кайсы орган десек, Госрегистр, Айыл чарба министрлиги, анан жанагы немелерди, калкты каттоо, ошо архитектура, маданият министрлиги деп айтышканда, бул биз жүргүзгөн жыйынтык болду. Урматтуу угармандар, телефондорду эсиңиздерге салайын: 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Биз болсо ушу коррупцияны алдын алуу, бул илдетке каршы күрөшүү маселеси жөнүндө сөз кылып жатабыз. Жакында эле бул багытта дагы изилдөө чыккан болчу. Ал изилдөөдө дагы ошол жарандардын 54% жетиштүү деңгээлде жүрүп жатканын белгилеген экен. Анан 39% азырынча жетиштүү деңгээлде эмес деп жооп берген экен. Анан сиз кандай ойлойсуз, Радик мырза? Ушул жетиштүү деңгээлде эмес деп эмне себептен жооп беришкен? Оюңуз кандай? Мен муну мынтип ойлойм да, бизде жарандар, биз да былтыр жүргүзгөнбүз да студенттердин арасында. Студенттер ар дайым интернетте отуруп маалыматы бар. Бирок кээ бир студенттерде бар, маалыматы жок. Мисалы, ошол ички иштер министрлиги эмне иш алып барып атат. Бизде жанагы телевизордон же соцсеттен жанагы негативди көрүп алып эле, бул орган ушундай экен деп эле. Мисалы, бир ички иштер министрлигинин бир опера кызматы же тергөөчү взятка менен түшсө, баардык ийим кызматкерлер ушундай экен деп кылат да. Ал бир эле адам да, мамлекеттик орган чоң. Ошон үчүн элге түшүндүрүү иштерин жүрүш керек да, эл дагы кичине анализ кылганда, эл суу бергенде биз да көрүп аттык да, кээ бирлерчи мындай шашып элечи, жок иштебейт деп эле кетип калат. Кандайча иштебейт? Айтпайт. Убактысы тар кетип калат. Түшүнгөн киши ар бир органга токтолуп, бул орган мындай иштеп атат, бул орган мындай иштеп атат деп, анан аягында бул орган чын эле иштеп атат деп элге биз мына азыр Кудай буйруса стратегия жакында бекилсе, ал жерде өтө чоң иш-чаралар бар. Агитация, пропаганда, ошол эле окуу жайлардан, жогорку окуу жайлардан тиги бала бакчаларга чейин коррупцияны алдын алуу иштери, күрөшүү, коррупция деген эмне, коррупционер деген ким? Ошо балдардын кичекейинен аң сезимине салып, коррупционер деген бул жаман адам, коррупция деген бул жаман көрүнүш дегендей ошо стратегияга абдан жакшы сунуштар берилди. Башынан башталат экен да. Азыр кечирим сурайын, угарманды кабыл алып койсок, анан уктуруусун алсак. Саламатсызбы? Сиз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен азыр Токон мырзанын сөзүнө кошулам да. Менин атым Ороз деген экеңер болом. Муну президенттин алдында антикоррупционный деловой совет деген түзүлгөндө 2 жылдан ашып калды, мен билишимчечи. Булар өзү кимге отчет берет, анан эмне үчүн элге бир өздөрүнүн кылган иштери боюнча мындай кенен эмгиче эме бербейт. Бул бир. Экинчиден, Токон мырзанын сөзүнө кошулам. Азыр кандай тармак болсо деле Ташиев мырзанын аты аталып калды да. Аны кээде биз ушул баягы пугало катары көргөзүп коюп атабыз. Ички иштер министринин бир жолу чыгып ушул эмеге же телевизорго же мына биринчи радиого ушул коррупция тууралуу айтканын мен угуп элекмин. Билбейм, жаңылсам кечирип койгула. Анан көп нерсе калып кетип атат да, биз чекесинде ойгон жокпуз да. Ошон үчүн ушул ишти бир катуу алып барбайсыздарбы? Азыркы Радик мырза деп атасыздарбы? Бул киши эгер ошол адестен болсо ушул жооп берсинчи. Эмне жумуш кылып атасыздар? Эмне үчүн бир массага чыгып бир өзүңүздөрдү эмгиче көргөзбөдүңүздөр? Президент көп сиздерге тапшырма бербеди беле. Рахмат. Сизге да чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Радик мырза, жооп берип койсоңуз. Биринчиден ушу АДС иштеп атат. Ар дайым биринчи радиого биздин башкы катчыбыз урматтуу Нурепалина келип болгон иш-чараларды айтып турат. Биз дагы кеңештин мүчөлөрү, активдүү 5 мүчөсү ар дайым ушу эфирлерге барып турабыз. Өзүбүздүн баракчалардан чыгарып турабыз. Биз иштеп атабыз. Анан биз азырынча
бул советтин мүчөлөрү биз коомдук башталышта иштеп атабыз. Биз мамлекеттик орган эмеспиз. Биз айлык албайбыз. Биз ушу мамлекет өнүгүп кетсе экен, мамлекетте коррупция жоюлса экен деп бекер иштеп жүргөн жарандарбыз. Ошол эле Нурипалиевна айлык албайт. 2 жылдан бери мына патриоттор кимдир? Кээ бир чиновниктер жипчулуу кабинетте отурат. Кызматтык унаада жүрөт. И пара алып атышат. Биз пара эмес, айлык албай иштеп атабыз биз. Анан азыр эми стратегия бекилсе, жаңы стратегия. Бул азыркы иштеп аткан стратегия бул эски президенттин убагында бекилип калган. Мурдагы Сооронбай Шариповичтин. Садыр Нуркожоевич келгенден бери стратегия кол коюла элек. Стратегияны биз долбоорун иштеп чыгып бергенбиз. Азыр ал долбоор доработка болуп атат. Мына азыр 2025-30га бекилет. Ошол жерде АДС уполномоченный орган болот, мамлекеттик орган болот. Эми урматтуу биздин Ажоов чечет, кимге берет ал органды. Бирок ойлоп турам, ошо бизге берет болуш керек деп, ошо АДС эле ошол ишти алып барат деп ойлойм. Ошол кезде анан биз ошондой результаттарды көргүзөбүз. Биз бирок азыр эле результаттарды көргөзүп атабыз. Мына коомчулук менен бийликтин ортосунда кармап турабыз му аянтчаны. Ар дайым элдин пикирин угуп, ошону бийликке жеткирип, мына былтыр сот органдарында, соттук отурумдарда катыштык. Мына унаа канча деген жана автошколдордо коррупциялык схемалар чыгып, канча автошкол жабылды. Биздин сунуш менен мына штрафтар боюнча мен мына былтыр бүт регионду кыдырып, өзүбүздүн жеке акчабыз менен мониторинг жүргүзүп, аягында биздин өкмөткө сунуш бердик. Жанагы жана штрафтан чыгып келген туум пайыздарды жоюп эле салбайсыңарбы элге кичи жеңилдик кылып деп, мына азыр ушул жоюлган турат. Биз иштеп атабыз, иштебей койгон жокпуз. Андан биз кичинекей командабыз, анткени айлык жок жерге көп кишини чакыра албайсың. Анан ошондой бир патриоттуулук менен ар дайым жүрүп атабыз. Ушу мамлекет өнүгүп кетсе экен, коррупциянын деңгээли түшсө экен, кылмыштуулук деп. Ошол эле УКМК, ошол эле ИИМ, ошол эле прокуратура, сотторго биз ар дайым жардамыбызды берип, жанагы көчөдө мурдага 10 дегендер аялдар бар эле, эжелер, байкелер кыйкырып жүрчү эле. Азыр ал нерселер байкап атасаңар жоголду. Анткени ошол эжелерди, ошол байкелерди биз тарбиялап, АДС менен меморандум түшүп, биз менен кызматташып, жашынакай бизге арызыңды жазып кел, же маалыматыңды алып кел деп, биз баарын бир жерге аккумулировать эттик. Баягыдай болуп көчөдө сотко барып сүрөт тартып кыйкырган киши жок. Ошонун баарын акырындык менен бастык. Жана активдүү жарандардын баарын бир жерге бириктирдик. Ар дайым тренинг өткөрүп турабыз. Билимдерин жогорулатып атабыз. Кудайга шүгүр, биздин да эмгек жакшы. Кудай буюрса жакында уполномоченный орган түзүлсө, анан результаттарды көрөбүз. Анан коррупциялык жанагы стратегияны иштеп чыкканда биздин ал жерде чоң салымыбыз жатат азыр. Жакында азыр урматтуу президентибиздин алдында барды, ушунун баары президентибиз анализ чыгарып, анан баасын берет ушу АДСтин иштеп атканын. Абдан жакшы иштер болуп атат. Иш алды да экен да. Иш алды да, абдан иштеп атабыз. Бизди ошо Facebook баракчабыздан кирип, ошо АДСтин, же болбосо Радик Шабданов меникине, же болбосо Ялкун Өмөржановичтин кирсе эле биз ошол жерде ар дайым чыгып атабыз. Радиого, эфирлерге, анан мамлекеттин коррупция менен күрөшүп аткандагысындагы коррупциянын алдын алуу бүт бардык жерде биз өзүбүздүн оюбузду айтып, мына сот органдарын 1 жыл бою мониторинг жүргүзүп, былтыр биз көйгөйлөрдү айтып жаздык президентке. Ошол эле учурда мынагы соттук аткаруучулардын айлыгы көбөйдү, помощник секретарлардын айлыгы көбөйдү. Ошондой көрүнбөгөн маселелерди биз айтып чыгып, жазып, сунуштап берип, ошолордун жыйынтыгы болуп атат азыр. Ооба, акырындык менен иш жүрүп аткан экен. Анан бул жерде АДС тууралуу сөз болуп атыптыр. Коррупцияны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Азыркы учурда эле гүлдөгөн мезгилге жеттик. Сиздер кандай дейсиздер? Бореке кайсы жерде гана болбосун, Минюстан уруксат алып алып, коомдук бирикмелер бар го, ошол коррупция боюнча күрөшүп турчу коомдук бирикмелерди удостоверенияларын алып алып, региондордо иштеп аткан жакшы көптөгөн коррупциялык көрүнүштөрдө бетин ачкан адамдар бар. Бирок ошолорго айрым бийлик жетекчилери тоскоол болуп, эмне жөн эле мындай коомдук уюмдар толтураак, жөн эле келип текшере берсеңер болот бекен, баргылачы деп тоготпой койгон учурлар көп болуп атат. Сиздер кандай дейсиздер? Эгерде сиздер тараптан колдоо болсо, ушундай маалыматты сиздер тараптан жүргүзүп берсеңиздер, көптөгөн коррупциялык көрүнүштөрдүн бети ачылат эле. Эң өкүнүчтүүсү ошол коомдук бирикмени жетекчилик тоготпой аткандыгында болуп атат. Рахмат. Рахмат сизге байланышка чыкканыңызга. Азыр сурооңузга жооп аласыздар. Мен уруксат жооп берип коеюн. Ошол коомдук уюмдар боюнча мен мындай сунуш берип келем ар дайым. Бизде чын эле юстиция органдарынан каттоодон өтүп алган коомдук уюмдар көп.
анан удостоверениелерине ар кандай сөз жазып атат. Коррупцияны алдын алуу, коррупция менен күрөшүү, анан президенттин указы бар, анан тиги деп толтура бар. Мен айтып атам, келгиле ошого окшогон уюмдарды бир мониторингдетели. Ким эмне иш кылып жүрөт? Налог төлөп атабы, отчет берип атабы, канча коомдо мүчөсү бар? Же жана удостоверениене ар кандай күчтүү сөздөр жазып алып таратып атабы деп сунуш берип келем. Бул боюнча азыр биз сүйлөшүп атабыз, кандай ошол жагында иш алып барабыз. Бул аймакты өзгөчө белгилеп атат. Региондордо көп да коомдук уюмдар. Кыргызстанда бир 28 000 ушундай уюм бар экен. Анын ичинен ошол эле 10 эле уюм ошо АДС менен кызматташабыз. Биз меморандум түзгөнбүз 10 уюм менен. Ошол 10 уюм менен кызматташабыз. Калган дагы канча уюм бар. Ошолордун баары келгиле бир иретке келтирели деп атабыз. Эгер саясат менен заниматься этеби, ал уюм жетекчиси, анда ал уюмду жап да бар партияга кир. Бул уюм менен уюм берде жанагы укук коргоочу болуп жүрүш керек да. Ал жерде кээ бирлер бар, саясатты сүйлөп жүргөндөр бар да. Ошогондорду мониторинг кылалы деп атабыз. Анан экинчиден азыр жанагы дагы бул эжек айтып атпайбы, жетекчилер тоготпой атат деп. Аларды болсо, Кудайым буйруса, бул стратегия бекилсе, ал жерде ошо граждандардын гражданский сектор деп коет, ошо граждандык уюмдардын өздөрүнүн ролу бар. Мамлекеттик органдарды тышкы байкоо ар дайым жүргүзүп турат, мониторинг жүргүзүп турат. Ошол мониторингке катышса эле жетишет ушул жерлерчи. Ал жерде ошо стратегияда пландар иштелип чыгат. Ошо пландардын негизинде коомдук уюмдар ошо азыркы түзүлө турган уполномоченный орган болобу же ушул АДС калабы кызматташып иш алып барсак болот. Анан жанагы дагы бир нерсе айтпай кеттим. Ар бир мамлекеттик органда бизде коррупцияны алдын алуу боюнча өкүлдөр бар. Ошол өкүлдөр менен биздин башкы катчы Нурипалина иш алып барат. Тыгыз 2 жылдан бери иш алып барып, ошол өкүлдөр менен кеңешип атып, чогуу иштешип атып, пландарды иштеп чыгышты. Азыр пландарды даярдап турушат. Бул стратегия бекилсе, ошого жараша пландар да бекилет. Андан тышкары биз ошо билим берүү тармагын мониторинг жүргүздүк 1 жыл. Ошо коомдук уюмдардын күчү менен, ошо активисттердин күчү менен ошо кезде уйкашып президент үстүндө жарлыгы чыгып калды, жана акча чогултпасын деген. Ошо президенттин указы аткарылсын деген максатта, коррупцияны алдын алуу максатында бүт мектептерде мониторингтер жүрдү. Азыр мектептерде уже акча чогултмай жок. Ошо токтоду. Бала бакчада жана антип эле бир Алла ыраазычылык үчүн деп бир өздөрү бир кичине белек алып келип берген болбосо, баягындай массова келе чогулт, келе мындай деген жок. Анан канча деген мектеп жетекчилери сөгүш алды мисалы. Канчалары жумуштан кетип атат. Ал жакта уже порядок болуп мындай бир иретке салынды. Ошо бизде Айдар мырза бар, Сейталиев. Ошо киши иш алып барып атат. Анан бизге сигналдар да келип түшөт. Мага мисалы өтө көп сигналдар келип түшөт. Ошол эле образованиеда азыр мына могу бизде Чүй Алматикада 17-чи бекен лицей бар. Ошол лицейдин жетекчисине мисалы мага систематически арыз түшүп турат, сигналдар. Акчалат, коррупция кылат, взятка алат. Анан мен ошо материалдардын баарын топтоп азыр тийиштүү кызматка жиберем. Прокуратурага же милицияга же УКМКга. Анан сиз УКМК жөнүндө айттыңыз. Туура Камчыбек Кыдыршаевич кандай айтсак эми кыргыз эли баатыры, татыктуу баатыр, баатыр катарында улуттук коопсуздук кызматынын башында турган киши катары абдан мындай призыв кылып келет. Көп жүктү мойнуна алды. Баягы империя болуп орноп калган крим төбөлдөрдү өз мойнуна алып азыр жокко эсеп болуп калды уже кылмышкерлери. Жок, жанагы баш ийбегендер, каршылык көргөзгөндөр жок кылынып атат, камалып атат, сот жолуна тартылып атат. Бул жакта жанагы биздин жанагы баягы кандай айтсам, көчөдө жүргөн көп эле кыздар деп коебуз го, алар да тыйылды мына буюрса. Өзү ушундай бир адам керек болуптур да. Президентибиз өзүнүн саясий эркин көргүздү да, саясий эркин көргүздү, тийиштүү тапшырманы берди мамлекеттик жетекчилерге. Камчыбек Кыдыршаевич укук жанагы улуттук коопсуздук башында тургандайын өз мойнуна алып, алдыга туруп, бүт удардын баарын өзүнө алып, ушул нерсени көргөзүп берди. Анан Токон агай айткандай, чын эле башка жетекчилерди көрө элекмин да. Ушундай бир жүктү мойнуна алып, айтып мындай бир дегендичи байкай элекпиз да, чын эле. Анан мындай карап турсак, бул мамлекет президент менен эле Ташиевке керекпи деп кейдечи ойлоп кетем да. Анан ар бир мамлекеттик жетекчиден да тышкары ал жаранда мамлекет үчүн күйүш керек да. Кээде жумуштан тышкары деле мындай айтыш керек да, оюнчу же регламент ушундайбы,
А бирок Камчыбек Кыдыршаевдин мурого жасап атканы элге жагып, азыр 3 адам кетип атса токтотуп эле сурасаң, үчөөнүн экөөсү ташыйып эле иштеп атат деп айтат экен да, ушундай экен да. Анан ийгилик боло берсин, биздин баатырыбыз иштей берсин эл үчүн. Ушул эле суроону Радик мырза аң сезим, адамдардын аң сезимин ойготуу үчүн сөз болуп жатпайбы? Азыркы эми ушу Камчыбек Кыдыршаевдин аты менен келатабыз да, анан толук менен орнош үчүн ушу коррупция эң жат көрүнүш экенин стратегияңыздарда барбы же эмне кылышыбыз керек алдык? Стратегияны азыр толук айтпай аткан себебим жакында талкууга чыгат да. Стратегия анан мыйзам иштелип атат, жанагы коррупцияны алдын алуу боюнча попартөрөш. Ошолор келгенде талкуу болот, ошондо дагы чакырсаңыздар келип кененирээк сүйлөшөлү. Эми ошо стратегиянын ичиндеги көп жаңы инструменттер бар. Анын ичинде бирден бири азыр мына кадр кызматына абдан бир иштарман тажрыйбалуу киши келди, Кудайберген Базарбаевич. Ал киши келип азыр ошо биздин АДС менен биргеликте Кудай буйруса ошо мамлекеттик кызматкерлерди жана детектор ылжы деп коет го, ошолго отургузуп ошо бир тиешелүү суроолорду берип көрөлү деген долбоор болуп атат да. Бул дагы бир өзүнчө бир антикоррупциялык неме болот да, баягы метод болот. Анан экинчиден азыр ошо медицина тармагына таможняны кылып атса, мониторинг кылып атат бизде ошо саламаттык сактоо жагында. Анан бажы тармагында азыр жакында жыйынтыгын беришет биздин жумушчу топ. Мен болсо эми азыр буга чейин соттук органдарды бүтүрүп жыйынтыктап бердик. Жакында ошо Юстиция министрлигинин ошону тиешелүү органдарынын ишин ошо мониторинг жүргүзөлү деп атабыз. Аны дагы кийин келгенде айтып берем мен сизге. Анан стратегия боюнча Нурипа Алимова берге көп жолу келди сиздерге. Айтып берсе керек, көп эле айтып бергенин угуп жүрөбүз радиодон. Анан жакында ал жерде кандай айтсам, мен жана бир чекесин айтып кетпедимби, ошол пропаганда, агитация иштери көп болот да. Ошо сиздер менен чогуу кылабыз. Агитациядан да көп жыйынтык берет да. Кудайым буйруса ошо стратегия ажабыз кол коюп бергенден анан уже бүт массалык маалыматка чыгып, элдик талкууга чыгып, жана айтпадымбы, коомдук уюмдарды тартып ошол стратегиянын иштешине ар бир мамлекеттик тиешелүү орган өзүнө ошо стратегиядан алып иш план түзүп, ошолдо коррупциянын алдын алуу иштеринде. Анан бизде азыр эми Кудай буйруса жылыштар бар. Мына сот органдарында жаңы ушул бийлик келгенде жаңы төрагага келип жакшы реформалар болду. Мисалы ротация калды, ротация болгондо бир топ жемишин берип атат. Биз мониторинг кылганда көрдүк. Бир топ соттук имараттар, жаңы имараттар курулду. Бир топ тиги баягы айлык социалдык маселелери соттордуку чечилди. Жакшы айлык алышат азыр соттор, соттун аппарат кызматкерлери. Ошол эле прокуратура системасында ротация калды мына прокурорлорду. Андан тышкары мына укук коргоо органдары Кудай буйруса мына баардыгынын муктаждыктары чечилип, керек болсо баягы үйлөрүнө чейин салып берип, балдар эс алсын деп ошо атайын эс алуучу жетекчилер тийиштүү камды көрүп атат, мамлекеттик жетекчилер. Эми биз талапты ошол укук коргоо органдарында иштеген кызматкерлерден эми биз жемишин күтүшүбүз керек. Мурда деген кандай болгон? Айлык аз, ошон коррупция кылып атышкан. Азыр эми айлык жетиштүү. Эми коррупция кылбаш керек. Ошон үчүн жарандык коом менен биргеликте агай айткандай активдүү жарандык коомдорду ар дайым иштетишибиз керек. Аларга квартал сайынбы, ай сайынбы сыйлыкты берип туруш керек аларга. Белгилеп алардын эмгегин. Активдүү, билимдүү жарандык коомду карабай койсо, ал коом бара-бара жүрүп бир туура эмес теченелерге кошулат да. Ошон үчүн аларды ар дайым жаныбызда алып жүрүшүбүз керек. Бирок жана сиз айткандай өзүнүн тартиби менен, ким кандай нукта экенин ошон үчүн айтып атпаймынбы, стратегия бекилгенден ал жерде ар бир мамлекеттик орган менен тийиштүү меморандумдар түзөбүз. Анан ошол жерде окутабыз аларды. Мына биз ушул убакка чейин окутуп келебиз. Мына жакында да тренинг болот. Коомдук ошо активист өзүн кандай алып жүрүш керек, мамлекеттик органга барганда, көчөдө жүргөндө жөн эле тиги көлүктү көргүзүп барып эле тийишип калбай, эмне маселе менен келди, бүт баары камтыган Кудайым буйруса жакшыда ушундай бир меморандумдар түзүлөт буйруса. Стратегияда буйруса мен немени айтып коеюн дегенде, ошо Садыр Жогожевич илгери ошо комиссар болгондо, мурдагы Бакиевдин бийлигинде комиссар болуп, ошо антикоррупциялык орган жетектеген. А киши ошол кезде эле күрөшүүнү баштаган. Бирок ошол кездеги бийликтер иштетпей койгон Садыр Жогожевичти. Биз абдан чоң, мен да ошол органда иштегем. Биз абдан чоң мындай бир материалдар бар болчу бизде. Ошону жарыкка чыгартпай койду да, иштетишпей коюшту да. Ошол кезде агентствону жаап салышпады кийин. Садыр Жогожевич аттың деп калганда,
Анда стратегия ийгиликтүү ишке ашат деген ишеним бар экен. Урматтуу каармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүнкү негизги маселенин бул жолку чыгарылышында коррупцияга каршы аракеттенүү, бул багытта алдын алуу иштери жана жүргүзүлгөн баягы изилдөөлөр жөнүндө дагы сөз кылдык. Биздин суроолорубузга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин мүчөсү, Элдик көзөмөл коомдук уюмдун төрагасы Радик Шабданов мырза, коопсуздук маселелери боюнча эксперт, саясий илимдердин доктору генерал лейтенант Токон Мамытов агай жооп берди.